Биздин баяндын төрүсүндө Садыр Жапаровдун досу Арзыбек Бурканов. 20-жылга чейин ал бизнесмен болгон, бирок олигарх эмес. Анын бизнеси анча гүлдөбөй, көптөгөн фирмалар жабылып калган. Бирок 20-жылдын октябрь революциясынан кийин баары өзгөрдү. Бийликке анын досу келди. Андан кийинки президенттик шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Буркановдун тууганы Ильязбек Абазовдун компаниясы Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна 5 миллион сом которгон. Журналисттердин маалыматы боюнча бул салым ийгиликтин ачкычы болду. Көп өтпөй ошол эле Евразия строй сервис компаниясы 82 миллион сомдук ири мамлекеттик тендерди утуп алат. Ошол эле маалда чоң бизнеске Арзыбектин уулдары Азат менен Медербек киришет. Ала Тоо Гидро холдинги аркылуу Азат Бурканов жана анын өнөктөшү Аскар Акаевдин тууганы Нурсултан Чилтенов бүткүл өлкө боюнча ГЭС куруучу кеминде 9 компаниядан турган бүтүндөй бир тармакты көзөмөлүнө алышат. Бирок өзүнүн эң тез жолу даяр бизнести же активдерди алуу. Бүткүл өлкө боюнча менчик бөлүштүрүү башталат. УКМК ири бизнесмендерди камакка алып, андан кийин алардын ишканалары темир бетон буюмдар заводу, Мадина базары, Сан-Сити кара балта заводу президенттин айланасындагыларга өтөт. Бул схемаларга президенттин жеңеси Бурул Кыштабаева да катышат. Дал ушул убакта Азат Бурканов өлкөдөгү биринчи мыйзамдуу казино Гранд Казинонун тең кожоюну болуп калат. Ошондой эле ал президент элге берем деп убада кылган Садыр Жапаровдун мурдагы үйүнүн акыркы ээси болуп чыга келет. Бул бизнес империянын көптөгөн негизги башкаруучулары жана өнөктөштөрү 2016-жылы эле катталган Ала Тоо кыргыз жери саясий партиясынын тең негиздөөчүлөрү болуп чыгышты. Дал ушул партия 21-жылы Арзыбек Буркановдун аталаш тууганын Баткен шаарынын мэрлигине көрсөткөн. Мына ушундай көз алдыңызда достуктун аркасында курулган чоң бизнес империя. Алар энергетика, курулуш, кен казуу жана казино тармагында иш алып барат. Ошондой эле миллиондогон мамлекеттик тендерлерди утуп турат. Бул саясий таасирди колдонуп кантип байып кетүүнүн жөнөкөй эле жолу. Бийлик